шыдап, бұл беттештерде аяғына чейін көріңіздер дейлі. Экипировку не трогаем, сетку не трогаем. Мои команды выполняются быстро и четко. По углам защищайтесь. Müşkeriler dayar. Kol alışıp Kur üçün bolğan betteşim başladı. Birinci rauнд. Aziz Sattıbaldiyev jana atandaşı Alan Talgabayev qanday öngüttөгү жүрүшүн көрсөтөт. Байкайлап Sattıbaldiev'in atandашынын беттешти жүргүзүү стили, кыймыл аракети башкачадай байкасаңыздар. Жакшы Гутман тартып согуу менен соккусун багыттаган. Мындай сокку таамай тие турган болсом да өтө оор болмок атандаш үчүн. Жакшы! Кол соккусу тийбегенден кийин буту менен таамай атандашка теп алды. Кандай үн чыгып кеткендигин өзүңүздөр деле оксаңыздар керек. Азиз Саттыбалдиев өтө активдүү, өтө тез кыймылын көрсөтүүдө. Андыктан азыр эң башкысы атандаштын соккуларынан дагы абайлаш керек. Бул окур үчүн болгон беттеш жоопкерчилик чоң. Андыктан ар бир кыймыл эсептелинип, өлчөнүп, алдын ала ойлонуп жасалбай турган болсо, өтө кооптуу болуп калышы мүмкүн. Казакстандык мушкер азыр өзүңүздөр көргөндөй тейкдаун аракетин жасады, бирок өткөн жок анысы. Азиз атандаштын жүрүштөрүн алдын ала эле окуп жаткандай. Бирок таамай соккулар жетишпей жатат. Буга чейин хайкик өтө бир таамай баргандыгын көрө алганбыз. Андыктан Байкал жакшы. 2-3 сокку жана атандаш нокдаун абалында болуп калышы да ыктымал. Жаман эмес, бирок джебти өткөрүп жиберди. Бирок Азиздин таамай багыттаган соккулары көбүрөөк жана кийинки сериялуу түрдө иштесе менимче ийгиликтүү болмок. Жалгыз соккулар менен Азиз өзүнүн аракетин көрсөтүп жатат. Тайминг Азизде күчтүүрөөктөй. Керектүү убакытты тандап, керектүү учурда соккуну багыттоо бул мушкердеги эң бир бааланган сапаттарында жана азыр бутту бошотуш керек. Атандашы артына минип алгандыгын көрдүк. Моюнга аракетин көрүүдө, бирок мындай жерден эми азыр муунталаба. Азиз эң башкысы жерге жыгылбаш керек. Атандашын азыр көтөрүп тура берүү туура эмес. Анткени күчү да коройт. Көпкө чейин аракет жасалган жок, андыктан калыс ортого чакырат мушкерлерди. Биринчи раунд жакшы деңгээлде жүрүүдө. Азиз Саттыбалдиевдин хайкиктери бут менен иштөөсү атандашка бүтүрбөгөндөй.
Жақшы джеб. Тамай болды. Жону азыр джебтер менен ошол мезгилде түз артқы колдор менен аракет кылса болобу. Биринчи раунд үмүттөрүнө 15 гана секундадай убакыт бар. Жақшы оверхенд, андан кийин сол колу менен соккусу дагы иштиктүү болгондой болду. Бирок азыр биринчи раунд соңуна чыкты. Закончился первый раунд. Поблагодарите бойцов. Биринчи раунд соңуна чыкты. Упайлар боюнча менимче алдыда Азиз Сатыбалдиев. Анын таамай соккулары бир топ эле болду. Секундная просьба покинуть пределы октагона. Бойцы на середину. Секундная просьба покинуть октагон. Второй раунд. Экинчи раунд Азиз Сатыбалдиев жана Улан Талигабаев. Биз кайсы бир ишкерлердин өзгөчө коноктордун аты жөндөрүн, фамилияларын адаштырып жатсак, кечирим сурайбыз. Анткени протокол боюнча каталар өтө эле көп. Road Fighting Championship уюмунун уюштуруучуларынан албетте биз тактыкты сурайбыз жана кийинки мелдештерди албетте талап кылабыз. Ал учурда биринчи раунддун биринчи мүнөтү ана жакындап калды. Жакшы буттан кармап жооктурган, бирок партерге барбайт. Азиз партерге барууну каалаган жок. Атаандашты кайрадан чакырды ортого. Ошол соккуларды туура учурда багыттап, менимче нокаут аркылуу дагы жеңип алса болобу. Бирок атаандаш казакстандык мушкер соккуларды көтөрө тургандыгын көрө алдык. Андыктан жөнөкөй болбойт. Ошол мезгилде жөнөкөй ката кетирбеш керек. Каалаган сокку таамай болуп калышы ыктымал мындай учурларда. Ошондуктан улам көбүнчө өзү 100% ишенген кыймыл аракеттерге барабыз керек. Жакшы. Партерге которууга атаандашта мүмкүнчүлүк болду, бирок Азиз бошонуп кеткен тактап айтсак, андан кийин соккулары таамай болгон жок. Ар бир багыт алган сокку кандайдыр бир максаттуу түрдө болуп жатат. Айтпайсыз, сол гол соккусу таамайынан орун алды. Жана атаандашты бир аз тайсалдаткандай. Туп-туура жолуктурган сол голдун соккусу менен. Ошондуктан улам
Атандаш азыр бир аз жайлап да калгандай. Торчого жакындап калды. Анын соккулары бир аз азайып да калды. Казакстандык мушкердин. Андыктан мындай учурда чабуулга барыш керек. Бирок чемпиондук коргоо болгон беттеш менен мындай жөнөкөй 3 раунддук беттештин айырмасы өтө чоң. Мындай чемпиондук беттештер даярдыкты өтө бир жигердүү даярдыкты талап кылат. Функционалдык жактан даярдык өтө маанилүү. Ошондуктан улам мына узакка созулган беттешке даяр болуп чыгыш керек. Анткени деми жетпей кала турган болсо, кийинки беттештерге карата, кийинки раундтарга анда атандаш үчүн жөн гана алсыз бир бута болуп калышы ыктымал. Ошондуктан улам мушкерлер дайым чемпиондук беттештерге өзгөчө деңгээлде даярданат. Экинчи раунд эле бүтөрдө аз калды жана Азамат оң кол менен атандашты кармаган, бирок кантип өзүнө келди. Кантип каршылаш өзүнө келип алды. Таң калыштуу нокдаунга душар болгон. Акыркы секундаларда өзгөчө бир жүрүш жана эке таамай урууга жетише алды жана каршылаш азыр каян кармап жатат. Акырегин сындырып алган жокпу? Акырегин кармоодо. Же ийиндеги бүгүнөнбү акыректен менимче кетти. Акыреги сынып кетти. Акыреги сынып кеткен. Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Азиз Сатыбалдиев 66 кг салмак ченинде чемпиондук кордалууда.